Нурлан Насип бир күндө канча акча табат? Кыргызстандагы эң популярдуу ырчылардын бири Нурлан Насиптин жашоосу тууралуу Лимон Чекиткейчи маалымат агенттиги жазып чыкты. Аталган маалымат агенттик Нурлан Насиптин туулган жылы, өмүр баяны, ата-энеси, бир туугандары, чыгармачылык жолу тууралуу кеңири маалымат берген. Андан тышкары ал чыгармачылыктын алгачкы жолунда 2 бөлмөлүү батир сатып алганын, бирок кийинчерээк чоң үй салып, ал квартиранын эжесине белек бергени баяндалат. Элди кызыктырган дагы бир маалымат ал ар бир күндө 5000 доллар тапканы болду. Ал эми 60тан ашык популярдуу ырлары, 40тан ашык клиптери, сүйүү тууралуу ырларынын бардыгы жубайы Асель Кадырбековага арналганы жазылат. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейчи. Ырчы Замир Арыкбаев турмушка чыга элек кесиптешин келин деп атады. Белгилүү эстрада ырчысы Замир Арыкбаев кесиптештери Фарида Карбосова менен Гуланда экоонун ортосундагы отуруп түшкөн сүрөтү өздүк баракчасына киргизип, астына эки келиндин ортосунда деген пикир калтырган. Ал эми бул сүрөттө ырчы Гуланда үй бүлөлүү болсо, Фарида Карбосова турмушка чыга элек экенин карабай, эки келин дегенине колдонуучулары ар кандай пикирлерин калтырышты. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейчи. Гуланда Баткен облусунун губернатору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эстрада ырчысы Айбек Карымов бүгүн 26 сентябрда тилге байланыштуу башынан өткөн бир окуяны сүрөттөп берип, интернет аркылуу түз эле президенттин алдында уюштурулган Кыргыз тил комиссиясынын жетекчи кызматын сурап, бийлик төбөлдөрүнө пикир катары кайрылган эле. Ал муну менен тил комиссиясынын жүргүзгөн чабал саясатынан улам кыргыз тилинин баркы кетип жатат деген оюн билдиргиси келген эстрада ырчысы. Эми отурабыз, качан Гуланда жеңебиз, ишин алгылыктуу аткара албай жаткан Баткен облусунун губернаторлук креслосуна өзүн сунуштайт деп маалымат булагы Назар Ньюс Чекиткейчи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.